Assalamu alaikum достор, Atlet KG kanalının жалпы катталуучулары бүгүнкү спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Грек-Рим күрөш оюнча балбаныбыз Жоламан Шаршенбеков бүткүл дүйнөлүк күрөш уюмунун рейтингинде 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча биринчи орунга жайгашты. Бул жылы Жоламан жалпысынан 6 мелдешке катышып, 6 медаль жеңип келген. Шаршенбеков дүйнө чемпионатын жана Азия чемпионатын утуп, ислам оюндарында да жеңүүчү аталган. Ошондой эле Турлыханов эл аралык мелдешинде коло медаль тагынган. Андан сырткары кыргыз спортчусу Польша жана Болгариядагы рейтингдик мелдештерге катышып, күмүш менен коло медалын утуп алган. Бул жыйынтыктары ага 55 000 упай берип, рейтингдеги биринчи орунга жайгаштырды. Буга чейин белгилүү болгондой, рейтингде биринчи орунда болгондорго Бириккен күрөш дүйнөсү уюму $5000 бермек. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 iPhone'дун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана Мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О утуш оңой. Мени кумир тутсаңар, менин улуу балам ак жолдой болом дейт, кичүү балам Жоламандай болом деп, экөө тең күрөшкө барып атат. Анан Жоламандан бир сурап кетерим, ушу Парижге чейин мондай асфальттарга бир сартатпай турчу үкөм айланат. Ошого эле бир переживать этем. Кудай буйруса алтындар көп болсун, бир болбосун, бир нече алтындар болсун. Биздин кыздарыбыз дагы жакшы келатат. Kırgızistan jelegi чемпиону Жоламан Шаршенбеков. 3 күндөн кийин One FC уюмунун орто салмагында мушташкан биздин мушкер Камран Аббасов чемпиондук курун коргоочу беттешке чыгат. Ал америкалык белгилүү мушкер Кристиан Ли менен мушташары белгилүү. Бул беттеш 18 ноябрда өтө турганын эске салабыз. Тилекке каршы акыркы беттешинде бир салмак оор даражада нидерландылык Рейне Деридер менен мушташып жеңилип калган. Бул жолтусунда өз салмагында чыгып, курду ийгиликтүү коргойт деп күтөбүз. Look at this outside trip, just beautifully floats in, sweeps out the leg of Kanastam, and that was just pretty much it. It was just all top control. You can see here, this is after the bench press, where Kanastam was able to get on.